Жаңы келген медициналык жабдыктын аты кальпоскопия деп аталат. Акыркы үлгүдөгү бир канча функциясы бар заманбап жабдык. Баасы 1 миллиондук. Мисалы үчүн частный клиникаларда бул аппаратта текшерилиш үчүн кымбатыраак, бизде болсо арзан. Бул жатым моюнчасын рагын алдын алуу максатында бул аппараттан текшерилсе болот аялдар. Орунну алдын алыш үчүн. Себеби жатым моюнчасынын рагы боюнча Кыргызстан алдыда турабыз, жакынкы СНГ республикалардан. Аппарат менен адис аялдардын жатым моюнчасындагы патологиянын очокторун анықтайт. Органдын түсүн, формасын жана жайгашкан жерин даана көрсө болот. Ал эми шектүү жерлерин деталдуу көрүү үчүн акырындык менен чоңойтуп камерадан көрөт. Ракка так диагноз коюуга мүмкүнчүлүк болот. Жатын моюнча рагы билинбейт, потому что тиги жатын моюнчасында нервный система жок, ошон үчүн боль бербейт. Бизге кайрылган кезинде келиндер уже рак 2-чи, 3-чү, 4-чү стадияга өтүп кеткенде, канап калганда ошол причина боюнча келип калышат. Бирок анда уже рак оорусу өрчүп кеткен кезде болот да. Бул видеокальпоскоп. Келиндерди креслого алабыз, кресло кадимкидей эле осмотр кылабыз. Анан биякта камерасы бар. Бул камера менен подвайт этебиз, шейканы тартабыз. Тартып, анан өзүнүн пробалары бар, уксусный проба, йодный проба деп коет. Ошолор менен анан тиги шейка, ошо жатын моюнчасы кандай өзгөрүүлөр болот, ошону аныктап, анан ооруга диагноз коебуз. Азыр медициналык жабдык Ыскөл облустук үй-бүлөлүк медицина борборуна жайгашып иштеп жатат. Ал жылып иштөөгө ылайыкташкан аппарат. Жазгүл Сатаева, Айбек Турдакунов, Мадина Абакирова, Ыскөл жаңылыктары, Каракол шаарынан.